айтат. Ассаламу алейкум достор. Мен бүгін сілерге аккумулятор туралы айтып берем. Себебі азыр мынакей октябрь айы келді, суық түшті. Қыш мезгілінде көп учурда машинаның аккумуляторының заряды жетпей қалады. Эмне үчүн? Аккумулятор қышында жакшы айланта албай калат. Биринчи себеби бул кислотный аккумулятор же болбосо леоновый аккумулятор деп машинада эки түрү болот. Бирок көбүнчө эле 95% кислотный аккумулятор колдонулат. Bunun içinde olsa составы электролит деген химия куюлат заводто. Составы 65% су, 35% күкүрт кислота болот. Экөтөн жидкий болгондуктан бул иштөө процессинде дайыма ысыйт дагы. Акырындан жылдар бою испарение болуп барат. Анан бунун мисалы өзүнүн куюлганы, мисалы граммировкасы ушунча болсо, бул иштелген сайын азайып барат дагы. Канчалык азайса, ошончалык bunun реакция жүрө турган местасы азаят и ошону менен кыш учурунда бул толук оталдыра албай калат. Эмне үчүн кышында, жазында жүрө берет десе, жазында мотор жеңил болот. Мотор айланганга жеңил болот, майдагы суюк болот. Кышында болсо мотор өзү тоңуп калат, айланыш кыйын болот, майлар койланып кетет. Жана аккумулятордун өзү дагы ичиндеги электролиттин составындагы суу тоңгондон кийин чың албай калат дагы, максималдык энергиясын бере албай, ошон үчүн кыш келгенде оталдыра албай калат. Аккумулятордун өздүк гарантиясы 3 жылдан 5 жылга чейин фирмасына байланыштуу болот. Эми бул ошон үчүн дагы аккумуляторга иштеп аткан болсо дагы кыш келди аккумуляторду бир сыра текшерип, карап, эгерде уже 5 жылдан бери машина сиз айдаган болсоңуз, анда алмаштырыш керек. Анан кийин иштеп аткан болсо да алмаштырышыңыз керек. Болбосо ал кыштын ортосунда катуу суук болгондо баары оталдыра албай калышы мүмкүн. Андан сырткары кандай белгилери бар? Аккумулятордун ишип калышы эки жагына. Же болбосо мына клеммалардын баягы бул жердеги клемма менен клемниктин ортосунда шлак пайда болушу, мына ошол нерселердин баардыгы аккумулятордун уже бузулганын көрсөтүп турат. Ошондуктан аккумуляторуңарды мына суук келгенде жакшылап текшертип алыңыздар. Аккумулятор начар иштеген машинага кандай минустар пайда болот? Биринчиден, аккумулятор емкость слабый иштеген машиналарда стартер дайыма ысып иштейт. Бул биринчи маселе. Генераторда дайыма ысып иштейт. Эмне үчүн стартер ысыйт? Себеби бунда если максимальный токту бере албаса, аккумулятор айланып атканда нагрузка менен айланат да ысып кетет. Ал эми бул начар болсо эмне үчүн генератор ысыйт? Генератор ысыган себеби аккумуляторда как иштегенде бул как резервуар катары запас токту өзүнө камтып калатырган буюм катары иштейт дагы. Эгерде генератор бул дагы резервуар аз боло турган болсо, генератор токтобой иштеп калат. Токтобой дегенде генератор иштеп өчүп дем алат. Ошол өчкөн учурда бул өзүн өзү охлаждение кылып жетишип турат. Тынымсыз иштеп калган учурда уже генератор ысыйт да, генератордун дагы стартердин дагы ошол ысып аткан учурда өмүрү кыскарат. Ошол себептен машинаңыздын генератор стартерине көбүрөөк убакытка чыдашын кааласаңыздар, аккумуляторду дайыма текшертип жүрүңүздөр. Ошондой эле эң эч ким байкабаган дагы бир маселе, аккумулятордун клеммаларына көп адам ылгабайт. Кээ бирки клеммалар бош жүрө берет, кээ бирки клеммалар мисалы мына салганда мынтип эле бош эле жүрө берет. Мына ушундай бош клеммалардагы аккумулятордун өзүн дагы и стартерди, генераторду убагынан эрте бузулганга алып келет. Клеммаларды акчасына карабастан эң кымбат, эң сапаттуу клемма коюңуздар. Жана убагы келгенде алмаштырып тургула, ошондо гана машинаңар электроника жактан маселе болбой жакшы жүрүп берет. Суук келип атат. Бул видеону автоуна айдаган бардык тааныштарга жөнөтүп коебуз. Пайдалуу болсун. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.